Витамин өзү эмне? Витамин жашоо, адам азыктануучу алмаштырылгыс компонент. Ушул тапта азык заттардын көпчүлүгү табигый эмес болуп калгандыгына байланыштуу дагы чыныгы ден соолук эмне экенин унутуп баратабыз. Нерв талап кылуучу жумуштардын көбөйүшү, физикалык кыймылдын аздыгы, экологиябыздын чектен чыгып ашыкча бузулушу, организмге кыйынчылык туудурган ушул учурда дени сак жашоо үчүн организмди витаминге тойгузуу керек. Дагы айта кетүүчү нерсе, денеде витаминдин ашыкча болуп кетүүсү организмге витамин жетпей жүрүүсүнө караганда зыян жана коркунучтуу. Ошондуктан дагы организм талап кылган гана учурда жеш керек. Ошондо денеде витамин жетпей калуу, ашыкча болуп кетүү деген көйгөй болбойт. Бүт нерседе аша чаап кетиштик жаратылыш законуна каршылык болуп эсептелет. Гиппократ. Витамин бул биздин организм үчүн суу жана таза абада эле зарыл. Тыкандардын акыл эсибиздин жан дүйнөнүн, физикалык дененин нормада өсүшүндө витаминдердин салымы зор. Бардык витамин бир гана өсүмдүктөргө жайгашып калган эмес. Адам организми чың жүрүүсү үчүн көп түрлүү азыктар талап кылынат. Бул азыктар эки категорияга бөлүнөт. Микронутриенттер, витаминдер, минералдар, микроэлементтер. Макронутриенттер – суу, майлар, белоктор, качкылдар, углеводдор. Эң керектүү витаминдер жөнүндө учкай кеп. Биздин организмге витамин канчалык зарыл экендиги баарыбызга белгилүү. Витаминдердин жетишсиздигинен организм өзүнүн функциясын жакшы аткара албай, анан иммунитет төмөндөп көптөгөн ооруларга дуушар болобуз. Организмдин эрте картайып кетүүсүнө дагы витаминдердин жетишсиздиги себепчи. Бизге эмес, организмге керектүү витаминдерди берүүнү унутпайлы. Витамин бул органикалык кошулмалар. Адам организми мыкты иштеттирүүчү алмаштырылгыс заттар. Алгачкы витамин 1913-жылы аныкталган. Ошол күндөн тарта адам организмине пайдалуу витаминдер изилденип келе жатат. Организм күнүмдүк жетиштүү витаминдин өлчөмү аз эле. Бирок бир эле витаминдин жетишсиздигинен организм өз функциясын аткара албай, баш оору, уйкусуздук, болбогон нерсеге нерв болуу, бүт дененин алсыз болуусуна алып келет. Витамин жетишсиз болгон организм көп азыктанууну талап кылат. Ошол учурда химиялык жол менен алынган 10% витамин 90% организмге жаат болгон заттар менен өзүңүздү алдап тойгузбаңыз. Мындай жол менен организмди алсыздыктан арылта албайсыз. Организмге баардык витаминдер керек, болгону алардын өлчөмүн билүү зарыл. Синтетикалык витаминдер организмге толук сиңбейт, тескерисинче организмди кыйнап оорутат. Мүмкүн болушунча синтетикалык дары-дармектерди ичпеш керек. Организмде биологиялык процесстердин жүрүүсүндө витаминдердин кызматы чоң. Ушул процесстин жүрүүсү менен азыктар энергияга айланат. Мурунку тыкандардын жаңылануу функциясын жогорулатат. Адам витаминсиз жашай албайт. Витамин жетишсиздиги алгач териде, булчуңдарда, скелетте байкалат. Андан соң бой өсүү өз нормасын жоготот. Көп учурда витаминдин жетишпей жүрө бериши бат-бат чарчап калууга алып келет. Анан ден соолук начарлай баштайт. Ошондо дагы организмге маани бербей, кайдыгерлик менен карагандык өлүмгө алып барат. С витамини. Эгер бардык витаминдерди бир катарга чогултсак, витамин С 70-80% бийиктигин көрсөтмөк, ал эми калганы 20-30% түзмөк. Ошого байланыштуу дагы С витамини витаминдердин падышасы деп аташат. Күнүнө 20-30 мг С витаминин алып туруу керек экенин эчак эле илимий далилдешкен. Эгер күнүнө 10 мг аз алса, коркунучтуу ооруларга чалдыгышы илимде аныкталган. Ден соолугу мыкты адамдарга күнүнө 70-100 мг С витаминин алып туруу пайдалуу. Бирок С витаминин канча көп алса, ошончолук пайдалуу деген ойду айтуудан дараакмын. Бүт нерсени нормасынан ашырып салыштык уу экенин эскертким келет. Жүрөк приступу кармап калганда канда бордо С витамин запасы жетиштүү болсо, жүрөктү кайрадан иштөө процессин нормалдаштырууга эң биринчилерден болуп С витамини жардамга шашат. Тамак аштан темирди бөлүп денеге сиңирип, аз кандуулукту жоготконго дагы С витамини жардамчы. Спирт, тамеки, наспай пайдалангандар С витамини сиңирип алуучу системасы начарлайт. Мунун эсебинде ден соолукта көйгөйлүү проблемалар башталат. Тишке тиш щеткасы тийгенде канап кеткенден адамга С витамини жетишсиз болуп жатканын байкоого болот. Кышы жайы С витамини менен организмди камсыз кылууну кааласаңыз, үй ичинен чакан эле гүл челектерге петрушка, зелен, көк чөптөрдү эгип күндө жеген тамагыңызга кошуп жеңиз. Ошондо С витамини менен 4 мезгилде тең камсыз болосуз. Витаминдердин адам ден соолугундагы физиологиялык ролу.
А витамини деңиз азыктары сабиз, эт, коон, картошка, ашкабак, шабдалы, петрушка, каймак, суу май, чычырканак, ит мурун, бор, помидор, ашкабак, сары май, балык, май, сүт, карагат, болгарский балык икрасы. Булар тиште сөөктөрдү бекемдейт жана өстүрөт, көздүн көрүүсүн жакшыртат, терини табигый абалда сактайт, иммундук системаны жогорулатат, бойду өстүрөт. D витамини күндүн нуру, икра, жумуртка, балык, уу эти, балык майы, деңиз азыктары сөөктү бекемдейт, А витамининин жана кальцийинин сиңүүсүнө жардам берет. Семечка май, жүгөрү май, балыктын икрасы, мисте, семечка, ит мурун, карагат. Эрте келүүчү карылыктын алдын алат, булчуңдарды чымыргылат. К. Организм өзү жасайт, сөөктүн калыптануусуна жардамы зор, дене кесилип кеткенде канды коюлтуп токтотот. В1. Гречка, уй боору, талкан, жарма, бозо, кара нан, тааруу, эт. Организмдеги зат алмашууну жакшыртат, булчуңдарды чыйралтат, нервке, жүрөккө пайдалуу, бойду өстүрөт. В2. Сүт, жумуртка, уй боору, эт, укроп, петрушка, нан. Көздүн көрүүсүн жакшыртат, чачты, терини калыбында сактайт. В3. Организм өзү жасайт, бой өсүүсүнө таасири жакшы, кызыл канды жасайт. В5. РР. Бадыраң, сабиз, укроп, петрушка, жарма, бозо, көк пияз, нан, эт. Терини, чачты калыбында сактайт, нервти калыбында алып жүрөт, психикалык бузууларды калыптандырат. В6. Организм өзү жасайт, терини оорулардан сактайт, эттин сиңүүсүн ылдамдатат, анемия, диареянын алдын алат, депрессиянын алдын алат. В9. Бор, уй боору, петрушка, жусай, укроп, балык. Канды көбөйтөт, бойду өстүрөт, дерматит, гастриттин алдын алат. В12. Организм өзү жасайт, энергияны көбөйтүп, нерв системасын жогорулатат, канды көбөйтөт. В15. Капуста, петрушка, жусай, укроп. Сөөктүн калыптануусуна жардамы зор, дене кесилип кеткенде канды коюлтуп токтотот. С. Ит мурун, апельсин, кымыз, жылкы эти, анар, карагаттын бардык түрү, капуста, редиска, түрп, болгарский, лимон, киве. Канды көбөйтөт, жаракаттарды бата айыктырат, вируска каршы турууну күчөтөт. Н. Сүт, козугарын, уйдун боору, помидор, бадыраң, укроп, жумуртка, бөйрөк. Дерматиттин алдын алат, булчуң оорулардан арылтат, ашказан иштөөсүнө жардам берип, бойду өстүрөт. F. Укроп, уй боору, помидор, жаңгак, майды сиңирүүдө жардамы мыкты, организмден ашыкча холестеринди сүрүп чыгарат.